Келиңиз анда, сизге сурообуз бар. Биз келиңиз. Каякта болбойт, ким айтты? Келиңиз бул жерге. Мен болбосо кирбейм, эже. Мага үйрөтпөй эле койгулачы. Биз бул жакка тийиштүү вопросторубуз бар сизге. Микрофонубузду алып алды. Микрофонубуз. Жок, ал эмне бул жакка чыккыла жүргүлө деп атпаймынбы? Эмне үчүн кол саласыңар камерага? Кол салган жок, жетекчи ушакта сүйлөшүп жетекчинин жанында. Камераны көрдүңүзбү муну талкалап атканда? Сиз эмне кыйкырып атасыз? Сиз мага кыйкырып, мага угрожать этип атасыз. Микрофон турду. Ушунча аял бар. Урматтуу көрөрмандар, мына. Кайсы кызматкер кол салды? Мына кызматкер келип, камерабызды, микрофонубузду. Сен мага кол салган катпайсыңбы? Сен мага кол салган. Азыр биз милиция чакырабыз. Мына коопсуздук камера турат бул жакта. Бул камера жазабы? Запись барбы? Болду. Анда азыр милиция чакыргыла? Чакыр милиция. Силер бул жерге биздин жумушубузга тоскоолдук кылып атасыңар. Ал жерде эч рұқсат жоқ, өздөр ачып кирди. Милиция. Ошондо мына камера турат барысы, камера турат. Азыр калп айтып атсаңар эгерде. Тетякта камера турат. Үстүнө эле бастырып кирип тартып атат. Бир аял менен бастырып. Төрөт бөлүмү менен төрөткандан айырмасын билесиңерби? Ооба, билебиз. Бир жакшынан билебиз. Сиз удостоверениеңизди Мен көрсөтүңүз. атым Улукбек, фамилиям Карыбек. Менден расстоянияны сактап турсаңыз, анан Кандай урушпасаңыз. расстояние? Мен сизге жабышып турамбы? Жабышып турасыз го? Жабышпайды турам. Эмне кыйкырып атасыз? Карабайсызбы камерада? Эмне кыйкырып атасыз? Биз сизге адекваттуу жооп алалы деп келдик. Сиз жетекчиби бул жүрүңүз жакта? дедим. Жетекчиби? Мен сизди жүрүңүз дедим. Жетекчисизби? Жетекчимин мен. Жетекчи болсоңуз, биз төрөт үйү менен төрөткананын айырмасын билесиңерби? Биз төрөт үйүнө келип атабыз. Бул жер эмне деп атат? Коомдук калдымабы? Коомдук калдам эмес, коомдук калдабы? Жаранды кайерде кабыл аласыңар? Жаранды бул жерде Босогодонбу? кабыл алуу, аялдарды кабыл алабыз. Кабыл алуу Монда бөлүмү кире бул жер? Ооба. Бул Сизге эмес. жерге тыюу Сиз салынабы? аялсызбы? Не деген жооп эми? Урматтуу. Төрөй турган аял болсо Сактоо кабыл министрлиги алабыз. ушул кызматкерлерди кантип аттестация Жаркынбек институтунда биз операция алып келип баратат. Азыр биз профессор келгенден кийин кайрадан операцияга киребиз. Assalamu alaikum Кыргыз элин. Мындайсыңар. Биз мына бүгүнкү учурда ушу менен токтоп атат да. Эми колуңуздардын келишинче жардам беришиңерди өтүнөм. Ошо балама себеп болуп калууга, балам өмүрүнө себеп болуп калууга дейм. Аллах таалам барыңарга ден соолук берсин. Колуңарды ачык кылсын. Assalamu alaikum. Жалпы кыргыз элибиз биз Юсуфтун мен мамасы тиги биздин акыбалыбыз өтө начарлагандан биз тез аранын ичинде Түркия өлкөсүнө кетүүгө аргасыз болдук. Биз ошо көп врачтар менен кеңештик. Алар айтышты ошо дагы убакыт созсоңор балаңар ошо перелетто да көтөрө албай калышы мүмкүн дегенден биз ошо колубуздагы болгон каражатыбызды алып эле өттү ушуларчы. Камерабызга азыр кол салды. Бул келиңиздер мына. Мына жүрүңүз, жетекчи болсоң жүрүңүз угуңуз. Жарандар арызданып атат, жүрүңүз угалы. Арызданып мага барсын, пожалуйста, Мына. Бул укпай атат, жүрүңүздөр эми өзүбүз барып угалы. Булар жейт да, кечегиде бизге кандай кылды? Аты жөнүм айтпай эле коеюн. Азыр төрөп чыктыңызбы сиз? Жок, менин эжем төрөп чыкты. Булар Булар вообще акча жейт. Акчага алып, акча бербесе карабайт экен да. Саат 2-де келгенбиз. Түнкү саат 12-ге чейин кыйналдым го. Сиздин кызыңызбы? Жок, өзү да. Сиз төрөдүңүзбү? Ооба. Урматтуу жетекчи. Келиңизчи, эмне үчүн азыр жарандар бул мекемеге нааразы болуп, бул жактан сизге арызыбызды айталы десе, сиз мен укпайм, кабинетиме барсын деп атасыз. Мен азыр Негизи сизге жаран мага эч ким арызданып келген жок. Сиз провокация кылып атасыз. Маңдайыңызды. Мага арызданып, муну арызым бар деп айткан жок. Угалы деди да, сиз барбайм деп Сиз провокация кылып, сиздин уюштурган акцияңыз болуп атат. Сиз атайын уюштурдуңуз. Ал жерде өзүңүз сурадыңыз. Эгерде арызы боло турган болсо, бизге айтмак, келмек. Мына эмне деген жорук? Сизди тартып атат.
Сизди тартып атат, сизди да тартыш керек. Сурооңуздар болсо мен буяка жүрүңүздөр, сизге жооп берейин дедим. Биз төрөттөгү акыбалды, жагдайды төрөп чыккан. Сиз ушул жакта көрсөңүз, эми уксаңыз. Төрөп чыккан аялдардын арыз муңу, ошолордун кайрылуулары менен келдик да. Арыз муң ошол кайсы аял экен, ошол боюнча Угалы айткы. жүрүңүз. Айтыңыз. Буяка киргени болбойт. Жок, буяка киргени болбойт. Буяка чакыра алсак. Бул больница, больничный режим. Больницага киргенге болбойбу? Болбойт. Каякта көрсөтүлгөн? Приказда бар. Приказ ошол жерде. Приказ азыр эмеде тартылып турат. Каякта? Санпин режим деген посетительдерди ограничение деп. Приказ Минздравдан приказ чыккан. Ошо приказды көрсөтүп коесузбу? Анан кийин көрсөтөм, хорошо. Азыр биз күтүп туралыбыз ушул жерде. Макул. Эме, күтүп турасыз, мен көрсөтөм Болуп сизге. күтүп атабыз анда. Сиз мени эмне урушуп атасыз? Урушкан жокпуз. Приказ көрсөтүп коюңузчу. Жок, сиз эмне урушуп атасыз мени? Мен урушкан жокмун. Сиз мени урушуп атасыз, сиз менин достоинствомду түшүрүп атасыз. Сиз мени урушуп атасыз, сиз мага бакырып кыйкырып атасыз. Мен бакырган жокмун. Бакырып атасыз сиз мени. Мындай адекваттуу эле суроо берип атам сизге. Сиз урушуп, өзүңүздүн тонуңузду карасаңыз, мен сизге жакшына эле жооп берем. Эмне жалдырайынбы силерге? Жүрүңүз дедим, мен сизге жалдыраштын кереги жок. Анда бизге Сиз приказ көрсөтүп на основании чего сизге бизге келип сурап атасыз? Приказды көрсөтүп койсуңарбы? Жардам бериңиздер, балабыздын өмүрүн сактап калууга. Сиздер да жардамчы болуңуздар. Аллах Таалам баарыңыздардан ыраазы болсун. Жардам сурайбыз. Эч кимге Аллах Таала мындай оору бербесин. Эми бул да сыноо болуп атат биз үчүн дагы. Башкаларга да ушундай сыноо бербесин. Негизи эми баланын сыноосу чынында аябай катуу экен. Баягы балаңы күндөн күнгө монтип алсырап турганын карап туруш бул ата энеге бул аябай эле чоң. Эми эч кимге бербесин, Аллах Таалам жадагасы ушу жер астында басып жүргөн курт кумурскаларга да мындай сыноону каалабайт элем. Анткени баягы жакшынакай ойноп күлүп жүргөн балаң эле бир күнү ушинтип эле көз алдыңда баягы эми врачтар смертельный состояние деп айтса, баягы ошонун баарын көтөрүш бул чынында бизге аябай кыйын болду. Эми альхамдулилlah да ушу Аллах Таалам жеңилдетип берди. Биз эми ошо эки органын деген үчүн биз ошо кайрымдуу жалпы кыргыз элибизге, жалпы мусулмандардан ушу кол ачыктардан ушу жардам сурайбыз. Ушу бизге балабыздын өмүрүн сактап калууга сиздер да бир себепкер болуңуздар. Аллах Таалам баарыңыздардан ыраазы болсун. Кимдин колунан канча келсе, баарынан ушу жардам сурайбыз да кыргыз элибизден. На основании чего бизди келип сурап атасыз? Правоохранительный приказ, керектүү нерселерди министерстводон ала аласыз. Анан кийин сиздерге кечүүдөн келгенде эле мен сизге приказ мына. Сиз удостоверениеңизди көрсөткөн жоксуз. На основании чего сиз бизге келип сурап атасыз? Мына урматтуу Саламаттык сактоо министрлиги силердин Ош областындагы төрөткананын жетекчисинин жообуна ушундай болуп атат. Биз бул суроо боюнча силерге дагы барабыз. Сиз провокация кылып атат. Бул жерден келип жанатан бери ушундай келип. кызматкерлерди силер аттестациядан өткөзүп атасыңар. Эмне деген жорук? Силердин жумушуңардан маалымат алганы келип атабыз. Керектүү уруксат алуу эмеси бар. Биринчи жетекчиликтен уруксат аласыз, андан кийин кандай маалымат болсо беребиз. Ооруканада биздин жетекчибиз бар. Жетекчибизден Талантбек Курбаналиевич ошодон уруксат аласыз. Мындай маалымат боюнча бизге уруксат алып келишиңиз керек. Ошол Талантбек Курбаналиевич уруксат ушундай приказ берди. Сиз уруксат берсе, приказ берген жок. Бардык жерде талап ушундай. Кайсы талап? Келген эле. Келген эле. Бизде приказ болуш керек. Жок. Сиз кимсиз? Сиз эгерде төрөгөнү келген аял болсоңуз, же төрөгөнү келген аялдын эң жакын тууганы болсоңуз, аялдын уруксаты менен гана ушул кайсы аял жөнүндө сураган маалыматыңызга жооп бере алабыз. Сизге, макул, бизге азыр мындай кылыңызчы. Болсо больницадан сурап аласыз. Макул, мен сиз менен урушпай эле жакшы сүйлөшөбүз. Биз сизге жакшы конструктивдүү сүйлөшөлү деп келдик. Бизге азыр сиз тыюу салып аткан приказыңызды, сиз тыюу салып аткан киргенге болбойт деген министрликтин буйругун. Сиз каалаганда эле бастырып кире берет деген эмеңизди көрсөтүңүз бизге. Каалаганда бастырып кире берсе боло берет деген сиздин дагы кандайдыр бир чечимиңизди или бир эмеңизди көрсөтүңүз. Мен каалаганда бастырып кирем деп силерге бир жолу сүйлөдүмбү? Бастырып кирбей эмне кылып атасыз? Кабыл алуу бөлүмгө кирип алып, бул жердеги жумушубузга каршылык көрсөтүп атасыз. Жумушулукка тоскоолдук. Жок, аялдар кире албай атат. Аялдар жыңалашып жүрөт. Аялдарды тартканы силердин акыңар жок. Ошол жерде кабыл алуу бөлүмүндөгү аял сиздин үстүңүздөн
төрөт сиздин үйү менен үстүңүздөн төрөт сөзсүз бөлмөсүнүн түрдө айырмасын билесиңерби? сөзсүз түрдө Биз төрөт сиздин бөлмөсүнө кирген үстүңүздөн жокпуз. Биз төрөт үйүнө кирип атабыз. Сиз Бул төрөт кана. сиздин Бул төрөт кана. үстүңүздөн сөзсүз түрдө заявление жазабыз. Ошол аял дагы сиздин үстүңүздөн жазат. Себеби дегенде андан уруксат сураган жоксуз. Кимди тартыптырбыз? Сиз ошол кабыл алуу бөлүмүндөгү аялды тарттыңыз. Ал аял сиздин үстүңүздөн сөзсүз түрдө заявление жазат. Себеби Сен дегенде эмне угроза кылып атасың? угроза кылган жокмун. Коркутуп атасыңар бизди. Силер коркутуп атпайсызбы? Коркуп кетелиби силерден азыр? Силер коркутуп атпайсызбы Я. бизди? Эмне урушуп атасыз мени? Силер угроза кылып атпайсыңарбы? Эмне Коркутуп урушуп атасыз атасыңарбы? мени? Милиция келет абы? Эмне высокий тондо сүйлөшүп атасыз менен? Мен сизге жакшы Жалдырайм айттым. силерден. Жалдырабагыла, урушпагыла. Суранайынбы? Урушпагыла. Биз сизден анда суранып атабыз. Урушпагыла, жакшы сүйлөшөлү, басыңыз дедим. Приказыңызды көрсөтүп коесузбу? Аны ошол посетительдерге запрещение салган, посетительдерге запрещение болгон приказды ошол Минздравдан алып аласыз. Кандай? Биз силер тыюу салып атасыңар. Ал сырт кармасаңыз. Ошого көрсөтүп коесуңар бизге. Эмне урушуп атасыз мен? Мен Көрсөтө урушкан албайм. жокмун, Биринчи силерден сурап областной больницадан уруксат сурап келиңиз, анан кийин көрсөтүп берем, макулбу? Ошол приказда. Көрсөтүлгөн. Көрсөтүңүзчү, Приказда. областтык ооруканадан барып уруксат алгандан кийин Жок, кирет. жетекчиликтен биринчи уруксат алынат, анан кийин депи болунат. Эгерде сиз бир аялдын жакыны боло турган жетекчиңизди чакырып болсоңуз, бериңиз бизге. жетекчибиз бул жерге келбей, сиз барып уруксат сурайсыз. Нарагыраак кылбайсызбы камераңызды? Ары эле турам. Жок, эмне эле урушуп эле доогрун эле Сиз кыйкырып атасыз? Бизге приказды көрсөтө аласызбы? Мен сизди приказды көрсөткөнү милдеттүү эмесмин. Биринчи айтыңыз. Силердин милдетиңер кирбейт. Тыюу салуу силердин милдетке киреби? Кирет. Сиз жакшына Тыюу сүйлөп. салуу жөнүндө көрсөтүп коюңуз да. Жок, макул. Сиз урушпай сүйлөңүз, мен көрсөтөм. Мен урушпайдын. Сиз баяттан бери кыйкырып атасыз го, биз тартып алдык. Кечиресиз, көрсөтүп коюңузчу, урматтуу Жок. жетекчи, сизден суранайлы. Сиз антип мени мазактабаңыз. Анда- Сиз мени уруштуңуз, ошон үчүн мен сизге Урушса көрсөтпөйсүңөр. кыйкырып атасыз. Сиз мен эмне Мен кыйкырбайм, мен сүйлөгөнүм ушундай, катуу сүйлөйм. эмнеге антип кыйкырып Мен сүйлөйсүз? үнүм катуу чыгат. Жок, сиз урушуп атасыз жанатан бери. Мен аябай бакырып, кыйкырып, бул жерде кабыл алуу бөлүмдөгү бүт дарыгерлердин бардыгын жумушун алдыңыз. Маселеден фокусту бурбагыла. Бул жакта акча алына турган жагдайларды айтып атышат. Акча албайт эч ким. Акча албайт. Сизге жаңы эле айтты. Бизге ошол жаранга киргизип койгон уруксат берип койгулачы. Жок, бул жака чыксын, эме жооп берип койсун. Сиз ошол эмени чыгарыңыз, Сиздер медициналык кесүү жолу кызматкер. менен төрөгөн бул жакта бир айымдан акча алыпсыздар. Акча алган Бизге эмес. ошондой Мүмкүн эмес. Ушул жактагы жагдайды чагылдырып бергиле деп миңдеген адамдар кайрылып атат. Миңдеген адамдар сизге кайрылган жок. Сиз ТикТокто же дагы бир эмелерде өзүңүзгө акча иштеш үчүн ушул эмени тартып чыгарып атасыз. Просмотрыңыздар. Ооба. Алардан акча аласыз. Мен Макул эми. Бизге көрсөтүп коесузбу? эмнени көрсөтпөй? Тыюу салуу жөнүндө Мен приказ. тартпай туруңуз, анан кийин көрсөтөм. Адекваттуу жооп бериңиз. Сиз Мен- жетекчисиз. Сиз катардагы адекваттуу дарыгер жооп эмессиз. берген жоксуз. Мен дагы сизге адекваттуу жооп бере албайт экенмин. Төрөткана боюнча оюңуз. Ошо акча алышат, анан карашат. Акча бермейинче эч ким карабайт. Чындап эле жакында жыйыным келип кетти ошол жака. Биз дагы акча бердик, анан рузалдан патология алып кирип койгон экен эле, анан чыгышты. Акча бермейинче карап алып. Кантип багылды акча? Жок, эми компенсация коебуз деп компенсациясын алды да. Төрөткөнү деп. Төрөткөнү Мен 4 балам